бүгүнкү салтанаттуу аземдин коноктору, катышуучулары, ардактуу ага эжелер, сүйүктүү окуучулар, мээримдүү ата-энелер, бүгүнкү кубанычыбыздын күбөлөрү, бүтүрүүчүлөр жана да көөдөнүндө кезигүүнүн кусалыгы туйлатып, бир кезде билим уясынан турмуш жолуна аттанып, бүгүнкү күнү кайрадан жолугууга ашыгып келген азиз коноктор, 20 жылдык, 30 жылдык бүтүрүүчүлөр, кош келипсиздер. Жалпыңыздарды бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ар бир аткан таңыңыздар кубаныч тартуулап, таштаган кадамыңыздарды ийгилик коштосун. Бүгүнгөчө бир башкача салтанат, тоолор мына бир башкача чалкаят, түркүн түстүү гүл кучактап жаш балдар ыркүү толуп музыка үнү шаңданат. Анткени айылымда бүгүн майрам, акыркы коңгуроонун кагылышы, узатуу чоң турмушка бүткөндөрдү кездешүү, муундардын жаңыруусу. Ак барактай арууланып дүйнөсү, калим кармап баяу сезим мүнөзү, жаңа чылган жаз гүлүндөй жадырап, мугалимдин бүчүр байлап бөмөсү. Эмесе эң алгач бүгүнкү кубанычтын ээлери болгон 1-А класстарды алдыңыздарга чакырып алалы. 1-А классынын класс жетекчиси Кулушева Жамиля Айсенкуловна. Эмгек тажрыйбасы 37 жыл. Жыл мугалими 2000 жыл сынагынын мыкты презентатору ардак грамотасынын ээси. Ош облустук билим берүү башкармасынын ардак грамотасы жана Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин ардак грамоталарынын ээси. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы. Турмуштай ар бир күнү мудурайган бөбөктөр жаркый берсин маанайыңар жылдыздай. 1-Б классынын класс жетекчиси Осмонова Света Садиевна. Эмгек тажрыйбасы 35 жыл. Жыл мугалими 2000 сынагы Республикасынын билим берүү министрлигинин ардак грамоталарынын ээси. Такшалган 35 жылдык тажрыйбага ээ мыкты мугалим. Рыспаева Уркия Токтосуновна. Эмгек тажрыйбасы 10 жыл. Время читать долбоорунун негизинде изденип, тырышып иштеген мыкты мугалим. Мектепте болгон ар кандай коомдук иштерге активдүү катышат. Райондук деңгээлдеги бир нече сыйлыктардын ээси. Классташтарым кымбатсыңар асыл коргола. Классташтарым толой бийлик мага ордума. Көрүшүгө жүрөк эгдеп эстенгекиз жүрөктөрдү бирге калалы. 1-Б классынын класс жетекчиси Кудайбергенова Гульмира Төлөновна. Эмгек тажрыйбасы 30 жыл. Юсаиддин время читать долбоорунун негизинде изденип, иштеп жаткан мыкты мугалим. Райондук жана областтык деңгээлдеги мүнөт саатка чабыптыр. Дагы бир жыл өз эсебин табыптыр. Дагы бир муун 20-сын белгилеп, жолугууга бир кайрылып алыптыр. Кош келгиле, куттуу болсун тоюңар. 20 жыл кайра келбейт кайрылып, майрам менен ишке ашсын оюңар. Кереги жок болсо ишке кайгырып. 20 жыл мурун 1998-99 окуу жылында Муса Адышев атындагы орто мектебин бүтүргөн бүтүрүүчүлөрүн 20 жылдык жолугушууга тосуп алабыз. Мугалимдик кесиптердин төрөсү, бутактары жерге тийилип,
сайын бышып турат мөмөсү. Мына ушундай эл керегине жараган, алайдан атын чыгарган эл азаматтарды, улан кыздарды тарбиялап, билим өрөөнүн сепкен мугалимдер сиздерге таазим. Алардын ичинен класс жетекчилери 11-А класстын класс жетекчиси Алима Евгешева, 11-Б класстын класс жетекчиси Айкулова Гульбара, 11-Б класстын класс жетекчиси Тажибаев Аттокур, 11-Г класстын класс жетекчиси Бигимбаева Жаңыл. Өткөндө кантип койдук барактабай. Курдаштар окуучулук бала курак сагынып тартып турат өзүн карай. Агылып жылдар өтүп мезгил аттап, жүргөн кезде неберелер жытын жыттап, балалыкты көз алдыга кайрып саамга 30 жылдык кезигүүгө келдик кайра. Алдыңыздарда Музадыш орто мектебин 88-89 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө кайрадан билим уясына кайрылып келип отурушат. Мектеп гимназиясынын директору Бөгөбаев Кубаныч Алдашевичке сөз берилет. Саламатсызбарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Бактыбек Арапбаевич, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу 20 жылдык, 30 жылдык юбилейин тосууга келген биздин ардактуу бүтүрүүчүлөр, анда 2018-2019 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүнө арналган акыркы коңгуроо салтанаттуу линейкасын ачык деп жарыялаймын.
Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары. 2018-2019 окуу жылына карата номер 1 Муса Абдышев атындагы мектеп гимназиясында окуу жылын баштырып жатат. Алардын ичинде башталгыч мектептин окуучулары 1-4 класстар 459, анын ичинде негиз башталгыч мектепти бүтүрүп аткан 4 класстын окуучулары 109, негизги мектептин окуучулары 5-9 класстар 467, анын ичинде 9 класстын негизги мектепти бүтүрүп аткан окуучулар 86. Жалпы орто мектептин окуучулары 77, анын ичинде орто жалпы мектепти бүтүрүп жаткан окуучулар же болбосо 11 класстын окуучулары 42. Бул окуу жыл ичинде биздин мектептин ичинде бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. Атап айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен Азия өнүктүрүү банкы тарабынан биргелешкен секторду өнүктүрүү, билим берүүнү бекемдөө долбоорунун алкагында 7.800.000 сомдук жумуштар аткарылып, өткөн окуу жылынын аягында. Ал каналарда андан сырткары 13 кабинетте жана канада компьютер, проектор, принтерлер менен жабдылган. Ошондой эле мектепте 2 интернет байланышы кызмат көрсөтүүдө. 4 кабинет лабораториялык каналары менен толук ремонттон өткөрүлүп, заманбап окуу каражаттары менен жабдылып, лабораториялык жана практикалык иштерди өткөрүүгө ылайыкташтырылган жабдуулар менен камсыздалып, окуучулар сыйлыктарды алууга татыктуу болушту. Ошондой эле мына математика боюнча өткөрүлгөн алтын түйүн олимпиадасында биздин 4 класстан 5 окуучубуз районда жеңүүчү деп табылып, мына 27 майда Ош шаарында өткөрүлгөн областык турга катышууга жолдомо алышты. Саналуу мектептердин катарына кирип калды. Мына ушундай мектептин материалдык техникасынын базасын арттырууда, анын инфраструктурасын жакшыртууда жана окуучуларга керектүү шарттарды түзүү жаатында демөөрчүлөр менен мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордуктар менен бирге мына бул биздин мектепти бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөр тарабынан көрсөтүлүп жаткан жардамдарды дагы айтып кетпесек болбойт. Атап айтканда 1988 жылдагы бүтүрүүчүлөр өткөн окуу жылында. Мына ошондой эле биздин мектепте мына 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санарипташтыруу жылына карата мектепте дагы бир топ иштер аткарылды. Талап кыла турган процесс болуп эсептелет. Ошондуктан мына ушул аткарылган иштердин жыйынтыгы мына 1-2 жылда көрүнүп калат деген үмүттө. Жалпы республикалык тестирөөгө катышты. Мына ушул тестирөөнүн жыйынтыгы жакшы болсо, бул окуучуларыбыз өзүнүн каалаган окуу жайын өтүп, мыкты кесиптин ээси болуп, ушул бизди сыйлыктан татырган окуучуларыбыздын бүтүрүүчүлөр катарын толуктайт деген үмүттө турабыз. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мына бүгүнкү ушул салтанаттуу энекеден пайдаланып, силерге мындан аркы турмуш жолуңарда ийгилик, өз каалаган максат тилектериңерге жетип, каалаган окуу жайына окуп, ошол окуу жайдан татыктуу билим алып, мына агаларыңар, эжелериңер иштеп аткан азыр Кыргызстандын баардык тармактарында, жогорку кеңеште, мамлекеттик бийлик органдарында иштеп аткан ага эжелериңердей эле биз сыйлыктанган уул кыздардан болот деп ишенебиз. Анда эмесе ак жол силерге бүтүрүүчү. Алдыңыздарга 2018-2019 окуу жылында бүтүрүп жаткан бүгүнкү күндөн баштап турмуш сапарына
кадам таштап отурган бүтүрүүчүлөрдү чакырып алалы. 11-ci A klası en mutlu ынтымактуу класс. Класс жетекчиси Чапыева Давира Бусурмановна, химия жана биология мугалими. Эмгек тажрыйбасы 28 жыл. Республикалык, райондук жана областтык көптөгөн сыйлыктардын ээси. Жана ошондой эле эл агартуунун мыктысы. 11-ci B класс en mutlu класс. Класс жетекчиси Жусупова Уулча Тагайбековна, дене тарбия мугалими. Эмгек тажрыйбасы 7 жыл. Коомдук иштердин, спорттук иш-чаралардын активдүү катышуучусу. Райондук, областтык деңгээлдеги сыйлыктардын ээси. Эртеңки күнгө ишенем. Акимибиз турганда, акимчиликке рахмат. Көңүлүн бизге бурганга. Райондо дагы буюрса, ополто иштер жаралар. Гүлчөбүз жакын арада, бакыйган шаар аталар. Анда эмесе кийинки сөз кезегин Алай райондук администрациясынын акиминин орун басары Осмонов Бактыбек Арапбаевичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу аземдин катышуулары, урматтуу бүгүнкү Мусадышев атындагы эмгек жамаатынын ага эжекелери, урматтуу биздин алтындай болгон бүтүрүүчү окуучуларыбыз, жалп эле мектеп жамаатынын окуучулары, ошондой эле бүгүн биздин ушул салтанаттуу аземдин көркү болгон ушул эмгек жолун биздин ушул билим берүү тармагына арнаган ардактуу сыймыктуу биздин ардегер мугалим ага эжекелер, ошондой эле бүгүнкү салтанаттын көркү болгон биздин бүгүнкү ушул Адышев атындагы орто мектебин бүтүрүп кеткен урматтуу 20 жыл мурунку бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөр жана ошондой эле 30 жыл мурун бүтүрүп келген биздин улуу урматтуу коноктор, бардыгыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу азем менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы акимибиз Молдокулов Замирбек Сариевичтин атынан жана ошондой эле өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктап коюшка уруксат этиңиздер. Мына бүгүн биздин Мусадышев атындагы мектеп жамаатында аябай кубанычтуу күндөр болуп жатат. Деп жарыяланганына байланыштуу мына бүгүнкү күндө экинчи районунда экинчи мектеп болушу, коомдук мектеп болуп, бүгүн Адышев мектеби толук кандуу өтүп, мектеп менен ата-энелик болгон байланышта азыр заманбап электрондук мобилдик байланыш аркылуу байланышканга жетишип отурат деп жаңылышпаймын. Ошондуктан урматтуу мындан ары башка бүтүрүүчүлөргө дагы үлгү болсун. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой массалык маалымат каражаттарында көрүп атсаңыздар керек. Биз да ушу районубузда ушул демилгени колдоп, сиздерге ушу трибунадан пайдаланып айткым келет да. Биз бардыгыбыз эле мектеп дегенде эч нерсени аягыбыз келбейт да. Ошондуктан кээ бир учурларда башка жактарга бере турган демеочүлүктөр көбөйүп кеткендиктен мектепке бир көңүл буруу экинчи же үчүнчү орунда калгандай сезилип кеткенин байкап турабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына мамлекетибизде, районубузда, областыбызда ар кандай иш-чаралар болгондо деле ушул мен муну айткым келип атат. Мечитке ушул Алланын үйү болгон жакшы ушундай окуу борборлору болсо, биз ар дайым эле колдон келген жардамыбызды аябайбыз да. Анан бир билим берүү тармагына келгенде, мектеп же болбосо бала бакчага келгенде бир мындай кыйылгандай сезилип жатат да. Мен ошон үчүн урматтуу биздин 30 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчүлөр мындан кийин бизге ушул бир жөрөлгө болуп калгандай болуп, ушу мектеп үчүн эч нерсебизди аябай, мектеп үчүн демеочүлүгүбүздү дагы күчөтсөк деп ойлойм. Ийгилик, тынчылык болсун.
Mamleketimizde amançılık, tınçılık bolsun. Өлkөбүz önüp össün. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Söz кезеги Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу методикалык кабинетинин усулчусу Абакиров Бакыт Төрөевичте. Номер 1 райондогу бир жалгыз номер 1 Мусадыш атында мектеп гимназиясынын бүгүнкү салтанаттуу аземинин катышуулары. Ардактуу, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу коноктор, урматтуу агай эжелер, урматтуу коноктор, сиздерди бүгүнкү салтанаттуу байрамыңыздар менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Алай райондук билим бөлүмүнүн атынан, мен өзүмдүн атымдан мына ушул сиздердин бүгүнкү салтанаттуу байрамды куттуктоо менен мына сиздердин мектебиңиздердин, мектеп гимназиясынын быйылкы жылы өзгөчө жетишкен ийгиликтерин канааттануун белгилөөгө болот. Мына ушул биздин мектеп райондо жалгыз мектеп гимназиясы, райондо эмес областта информациялык технологиянын жабылышы боюнча алдыңкы орунга чыккан мектеп гимназия болуп отурат. Өзүңүздөр байкасаңыздар, азыркы учурда толук 100% компьютерлик техникалар, электрондук доскалар, интернет тармагы менен камсыздалган эң алгылыктуу иштерди кылып, ушул жерде окуткан мугалимдердин, ата-энеңиздердин үмүттөрүн актап, келечекте мыкты инсандардын болушуларга тилектешмин. Андан сырткары ушул жерде биздин мурдагы бүтүрүүчүлөр 20 ишиңиздерде ийгилик берсин, баардык жакшылыктарды сиздерге насип этсин. Эмне дейм, мындан сырткары дагы мына ушул жерде турган жаш мотурайган бөбөктөрдү, биздин бүтүрүүчүлөрдү турмуш жолуна узатып жатып, биздин бүтүрүүчүлөргө келечекте жолу даңгыр болсун, келечеги кең болсун. Сан түйшүккө чыдап күнүшкөн мугалимдер элди агартып, келечектен камын көрүшкөн. Анда эмесе сөз кезеги ардагер мугалимдердин атынан Ахматова Зымрат эжеге берилмекчи. Урматтуу ата-энелер, ушул жерде отурган мугалимдер жамааты, Алланын улуу күнү Рамазан айында жолугушуп отурабыз. Орозо кармаган эжекелер, ата-энелер, мына жакта тургандар баарыңардын орозоңор кабыл болушун Алладан тилейм. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, Мойтойгон 1 класс, мына Мусадышев атындагы гимназиянын 11 классынын бүтүрүүчүлөрү, турмуш жолуңар ачык болушун тилейм. Ата-энеңер кандай тилек максат кылса, ошол тилек максаттарыңарга жеткиле балдарым, кыздарым. Ошол убакта ушул менин классыман Бакирова Жыпар деген кыз таланты бар эле, ыр жазат эле, газеталарга чыгарат эле. Ошонун жазган ыр саптарын мен ушул күнгө чейин мектептерде пайдаланып жүрөм. Ошону айтып коеюн. Мугалим ким? Билимдердин сереси, мугалим ким? Билимдердин төрөсү. Көңүлүмсүз билим да жок. Ушул жерде турган бүтүрүүчүлөр, 20 жылдан келген окуучулар, Ошондуктан бар күчүм кылбасам да чекең терди, алып мейли, Ушат эжеге берилмекчи. Ага эжелер, окуучулар, окуучулар, эң жакшы салтанаттуу учурга келип жеттик. Быйылкы жылдын эң жакшы мугалимдерин, окуучуларын сыйлоо үчүн сөз акиметтин азыр 1 ардак грамотасын тапшырып алайлы. Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясы 2018-2019 окуу жылында билим берүү тармагында жетишкен ийгиликтери жана жаш өспүрүмдөргө таалим тарбия берүүдөгү ак ниет эмгеги үчүн номер 1 Мусадышев атындагы мектеп гимназиясынын башталгыч класс мугалими Маматисаева Минаяш Сагынбаева Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Башчы Аким Молдокулов Замир Сареевич. Грамотаны тапшыруу үчүн Бактыбек Арапбаевичке сөз берет.
Рахмет. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мынабы бүтүрүүчүлөргө арналган грамоталарыбызды бир жолу тапшыра кетсек, биринчи мына грамоталар баягы билим берүү борбору менен билимкана билим берүү борбору тарабынан уюштурулган олимпиадада республикада медаль алып келген ушул башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн алып калдык 6 грамота. Ошону тапшыргандан баштасак, анда мына биринчи грамота. Почетная грамота награждается Саитов Паэль за участие в финале первой республиканской олимпиады по математике, кыргызскому языку и английским языкам. Ошондой эле грамота менен англис тилинен биринчи орунду алган үчүн Эшкулова Ырыскүл. Математика, кыргыз тил, англис тилинен биринчи орунду алган үчүн Жүрөтов Айдамир. Англис тилинен Саитов Паэль. Ушундай эле грамота менен Ашимова Перизат. Адамбаева Альбина. Ушундай эле билимканада олимпиадасына катышкандарга диплом второй степени награждается Таштанбекова Нурпери за участие в национальной языковой олимпиаде билимкана в номинации «Кыргызский язык» среди 8 классов. Сертификатом награждается Карбек кызы Марзия за участие в четвертьфинале олимпиады билимкана. Мектептин грамотасы менен 11 классынын окуучусу Рахманбердиева Нуриса эң жакшы жетишкендиги жана үлгүлүү жүрүштүрүүчү үчүн сыйланат. Англис тилинен областтык олимпиаданын катышуучусу. Сурамбаев Арстанбек сыйланат. Физика боюнча областта биринчи орунду алып келген окуучу. Абибиллаева Нуриза Жыргалбековна сыйланат. Салижанова Айжамал Салижановна сыйланат. Орус тилинен олимпиадага катышкан отличник окуучулар. Рыскулбекова Мейримай сыйланат. Жаркылдатып кабагын, агай берет сабагын, күндө барып мектепке, жаңылыкка канамын, сүйкүмдөтүп жамалын, эжей берет сабагын, ар күн окуп мектепте, терең билим аламын. Ушундай жагымдуу ырсаптары менен биздин кенен келечегибиздин мураскерлери болгон 1-класстын окуучулары даярдаган концерттик программага көңүлүңүздөрдү бурам.
На тебя смотрю с улыбкой, как похожи мы с тобой. Для меня ты самый близкий, самый добрый и родной. Ты глазам своим не веришь, стала взрослой дочь твоя. Я хочу сказать спасибо, папа, я люблю тебя. Стала взрослой я уже, но ребенок я в душе. Для тебя я дитя, дочкой папиной была, и останусь всегда, навсегда. Дочки пап не выбирают, но мне очень повезло. Все подруги мои знают, что мы с папой заодно. Как с тобой мне интересно, слушать я тебя люблю. И сегодня эту песню только для тебя пою. Стала взрослой я уже, но ребенок я в душе. Для тебя я дитя, дочкой папиной была, и останусь всегда, навсегда. А в минуту, когда слезы заполняют все вокруг, ты учил меня быть сильной, папа, ты мой лучший друг. Стала взрослой я уже, но ребенок я в душе. Я дитя. Эсте келе 30 жыл мурдагы тигилердей наристелер элеңер татынакай кийимдирип уулдарды алып келген окутам деп энеңер. Андан бери жылдар жылга алмашты, гүлчөбүздү 30 жыл кар басты. Бир кездеги маңыроолук жоолуп сарек сала карайсыңар ар жакты. Анда месе сөз кезеги Исмаилов Космосбек Токтогулович, биздин мектептин ата-энелер комитетинин төрагасы, биздин мектептин түйшүгүн биз менен кошо тартышып келе жаткан, материалдык жактан колдоо көрсөтүп жүргөн агабызга бермекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жолугушуу кечесинин катышуучулары, урматтуу президиум, урматтуу окуучулар, урматтуу бүгүнкү 20 жылдык, 30 жылдык жолугушуу кечесине келген бүтүрүүчүлөр, жалпы ардагер мугалимдер. Мына бүгүнкү акыркы коңгуроо аземине катышкан жалпы жааматты өзүмдүн атымдан, Гүлч айылдык кеңешинин атынан, жалпы Мусадышев атындагы номер 1 гимназиянын мектептин жалпы ата-энелеринин атынан сиздерди жылуу куттуктайм. Бүтүрүүчүлөр, жогорку балалы силер дагы мектеп, гимназияга, жогорку окуу жайларына тапшырып, алдыңкы студент болушуңарга тилектешмен. Андан кийин мына бүгүнкү жолугушуу кечесине келген 20 жылдык урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн сиздерди жалпы бүтүрүүчүлөрдү 30 жылдыктын бүтүрүүчүлөрдүн атынан дагы, өзүмдүн атымдан дагы бүгүнкү жолугушуу кечеңиздер кут болсун. Сиздерге окшоп биз дагы 20 жыл, 10 жыл мурун ушул мектепке толкунданып, ушундай сиздер кандай мандайда келсеңиздер, биз дагы ушундай келип ушул мектепке өз салымыбызды кошконбуз. Мына маңдайыңыздарда турган 10 жыл мурун Ады Сарыбаевдин убагында ушул заборду, ушул баштан аяк мына Керебештеги заборду тосуп берди келе. Мына бүгүн дагы Кудай кааласа 30 жылдык бүтүп калыптыр, убакыт деген ушундай экен, зымырак куш. Мына бүгүн дагы биз буру колгош келген жокпуз. Ардагер мугалимдерге акчалай сыйлыктар менен, белек бешкектерибиз менен келдик деп ойлойм. Урматтуу бүгүнкү жаамат, бүгүнкү жакшы майрамдык маанай каалайм. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар, бай болуңуздар, бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сөз кезеги
ушул мектептин 30 жылдык бүтүрүүчүсү. Ошондой эле номер 1 Муса Адышев атындагы мектеп гимназиясынын эмгек сиңген мугалими, соц педагог Апылаева Кенжекан Кожоевна эжеге берилмекчи. Урматтуу коноктор, эже агайлар, окуучулар жана 20 жылдык, 30 жылдык бүтүрүүчүлөр. Майрамыңыздар менен. 30 жыл мурун биз дагы ушул уядан учкан элек. Меккеден кийинки Мисир жай мектеп демекчи учкан уябызга кайрылып келип отурабыз. Биздин класс жетекчибиз эл агартуунун мыктысы. Билим берүүдө зор салымдар, ардактуу кесиптер калаган. Берели. Урматтуу Муса Адышев атындагы номер 1 гимназия мектеп гимназиясынын окуучулары, урматтуу мектеп дирекциясы, урматтуу мугалимдер, ушул жерде ушу менин апам Бурулкан Оторова менен чоң иштешкен кесиптештер отурат. Быйылкы жылдан баштап жылына 5000 сомдон эң мыкты окуучуларга, анын ичинде олимпиада жеңүүчүлөрүнө, анын ичинде орус тили жана адабияты боюнча эң мыкты жетишкендиктерге жетишкен окуучуларга жылына биз стипендия берип турабыз. Бул стипендиянын өлчөмү дагы көбөйөт. Эндиги жылдан баштап ушул мектеп окуучуларын мотивация кылыш максатында мындан башка дагы белектер берилет, балким путевкалар берилет. Ушул мен ушу мектеп окуучуларын чакырып кетет элем. Ушул жакшы билим алып, бекемден соолукта болуп, ушул биздин алайдын атагын чыгарган мыкты окуучулар болушуңарга мен тилектешмин. Азыр биз стипендияны бере башталы, биз мектеп дирекциясы менен алдын ала макулдашканбыз. Ушул быйылкы жылда 11 балага, анын ичинде математика боюнча олимпиаданын жеңүүчүлөрү, орус тили боюнча уюштурулган олимпиаданын жеңүүчүлөрү жана отличник окуучулар. Урматтуу окуучулар, мугалимдер, дагы бир жолу сиздердин маалыматыңыздарга айтып койсок, Тайлакова Алаида Акылбаевна Кыргызстан эл аралык университетинин социалдык гуманитардык илимдер кафедрасынын кафедра башчысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент болуп иштейт. Илимди баалаган, билимди баалаган ушул Адышев, академик Адышевдан чыккан ушул философия илимдеринин доктор, доцент. Рахмат, Алаида. Биз сени тарбиялаганыбызга, окутканыбызга өтө сыймыктанабыз. Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, ардагер мугалим Бурулкан Оторова атындагы стипендия, окуудагы жетишкен мыкты ийгиликтери үчүн номер 1 Муса Адышев атындагы мектеп гимназиясынын окуучусу Кеденова Нурзадага ыйгарылат. Ушундай эле стипендия менен Абдысаламов Байелге берилет. Ушундай эле стипендия Ашимова Перизат Мирбековнага берилет. Ушул окуучулар Бишкекке чейин билимкана аракет олимпиадаларынын катышуучулары. А классынын окуучусу Саитов Байел Нурлановичке стипендия берилет. Бардым ушерге Алаида, бардым тизилип турсун. Кел тизилип тургулагын эжекеңердин жанына. Кел Байел. Стипендия алгандар тизилип туруңарды суранып атат эжекеңер. Келгиле. Нурзада кел, Байел кел. Ушундай эле стипендия Бурулкан Оторова атындагы стипендия Абдысаламов Байелге берилет. 7-Г классынын окуучусу. Ушундай эле стипендия Жээнбек уулу Нурэлеске берилет. Отличник. Орус тилинен олимпиадаларга катышкан. Эжекеңердин жанына тургула, Акылбай агайыңардын жанына тургула. Класска
кадан таштап 1-классты бүткөн 1-А класстын окуучусу Насырова Арузатка бир стипендия. Сөз кезеги мектепте 98-99 жылдары бүткөн 20 жылдык бүтүрүүчүлөргө бермекчибиз. Е 6 класс бүткөнбүз. Ошол 6 класстын 30 жыл болду бүткөнүбүзгө. Ошол 6 класстын окуучулары Россияда, чет өлкөдө, Кыргызстанда, Кыргызстан чат тарабында, Бишкек шаарында, Ош шаарында жана Гүлчөдө эң мыкты жетишкендер жетишип ушул жерде биздин ага эжекелерибиз отурат. Биз сиздерге ушул 6 класстын атынан терең таазим этебиз. Сиздердин тарбияңыздар менен биз өз турмушубузда өз ордубузду таптык, кесипке ээ болдук, алдыбыз неберелүү болдук. Алдыбыз жакшы иштерде иштеп атабыз. Мектептин жааматына, мектептеги мугалимдерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол бир аз чакан белектерибиз бар. А класс Акматова Зымырат эжеке, кечиресиз. Акматова Зымырат эжекенин А классы физика математикалык класс болгонбуз. Ошол А класстын атынан мектеп дирекциясына 3 в 1 деп коет, 2 ксерокс принтер тапшырабыз. Андан сырткары ушул алыста жүргөн Б, В, Г, Д, Е класстарынын окуучулары дагы акчалай чогултушкан. Бизди окутуп тарбиялаган мугалимдерибизге акчалай белегибиз бар. Аны дагы азыр ушу конторага киргенде тапшырабыз деп атабыз. Ушул баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз 30 жылдыктардын атынан. Анда берип кое берели деп атабыз белегибизди. Новосибирскте физика-математикалык мектепке чакырып алган биздин алайдын эле эмес, Ош областынын сыймыгы болгон бир бүтүрүүчүбүз бар эле 30 жылдык ишине байланыштуу келе албай калды. Бишкек шаарындагы Славян Орус университетинин доценти, физика-математика илимдеринин кандидаты. Биз физик, лирик деп коебуз. Мыкты акын, мыкты публицист, мыкты мугалим. Ошол агайлар ошол мектептеги биздин мугалимдерге арнап атайын ыр жазды эле. Ошол ырды окуп койсун. Дип ыр арнап жазды эле, ошону окуп берип коюн. Мугалимге: "Мен мөмөсү, сен өзүңсүң дарактын, окуучу үчүн жүрөк канча канаттың, сабакты ойлоп канча карып таң атты, ушул болду тапкан байлык адатың. Ойлуу шашып мектеп көздөй бараттың, сен китепсиң, мен сендеги баракмын, сен куш болсоң, мен жөжөмүн, астыңдагы канаттың. Аны билбей келген бизди алгалаттың, агарттың, адам кылып аяламга бийиктиктен караттың. Акылымды чүмкөп турган караңгыны тараттың. Окуучуңа койдуң улуу талапты, көздөп чыктым өзүң айткан тарапты. Өзүң чапкан арыкта жай шарактым, жылдар өттү, мезгил чачым агартты. Бирок дайым сен улуусуң, алдыңда жаш канатмын, ага эжей бүтпөс акыл санатсың. Үзүр ушул өзүң берген сабактын, сен түптөгөн намыс арым сабайтчын. Качандыр бир таң калтырар иш кылып, келет сени бир кубантып караткым. Өзүң чапкан арыкта жай шарактым, жылдар өттү, мезгил чачым агартты. Мугалимден башка сыйга жарайт ким? Ооба, аздык кыла өмүр бою сыйынсаң, мугалимден башка сыйга жарайт ким? Мугалимди маңкурт гана сыйлабайт, мугалимди наадан гана танатчын. Майраңыздар менен. Ушундай айтылып кеткен жагымдуу сөздөрү жана калтырып кеткен белектери үчүн 30 жылдык бүтүрүүчү ага эжелерге терең ыраазычылык билдирүү менен бул жака 20 жылдык бүтүрүүчү ага эжелерибизди куттуктоо үчүн чакырып алабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү салтанаттуу кештин катышуучулары, биздин сүйүктүү ага эжекелер, ошондой эле
Адышевтің оқучылары 20 жылдықтың бүтүрүүчү классташтар, ошондой эле 30 жылдыкты бүтүрүүчү ага эжекелер. Биз дагы 1989 жылы 1 классты ушу Адыш мектебинде биринчи жолу кадам таштаганбыз. Мотурай эле келген элек ошол убакта гимназия мектептин биринчи болуп biz 1992 жылы 5 А класс болуп түптөлгөнбүз. Ошондой эле 1999 жылы бүткөнбүз. Биздин ушо ага эжекелердин, сиздердин эмгектериңиздер менен биз турмуш жолубузда кыйналган жокпуз аябай. Бар жок өз мамлекетке салымын кошотушат. Ар бир өнөрдүн жакшы кесиптин ээлери, алдылары жаллап чыгарыбыздын мери болуп да болду. Ошондой эле биздин Нурина классташыбыз Екатеринбург шаарда врач болуп иштейт. Доспаева классташыбыз ал Екатеринбург шаарында банкта иштейт. Ошондой эле көптөгөн агай эжейлер болуп, мугалим болуп, биздин классташтар иштеп атат. Дагы көптөгөн белки бизнесмен классташтарыбыз бар. Бул А класста айтып атам. Ошондой эле башка класстарда деле депутатка чейин жеткен, ийгиликтүү жеткен биздин классташтарыбыз бар. Ошонун бар жогу сиздин агай эжекелердин сиздердин салымыңыздар. Сиздерге миң ирет рахмат айтабыз. Сиздердин берген сабагыңыздарды, берген тарбияларыңыздарды биз аябай сиздерди баалайбыз, сиздерди жакшы көрөбүз, эч качан жүрөктөн кетирбейбиз сиздерди. Сиздерге чоң рахмат. Ошондой эле мына бүтүрүүчүлөр, сиздерге да каалаймын. Сиздер мектепти бүткөнүңүздөрдөн кийин ар бир кесиптин ээси болуңуздар, жакшы мамлекетибиздин өнүккөнүнө салымыңыздарды кошот деп мен ишенем терең. Сиздерге бүтүрүүчү класстарга сиздерге ийгилик. Анан ага эжекелер сиздерге подаркаларыңыз бар да эртеңге беребиз деп чечтик. Сиздерге чоң рахмат. Бүтүрүүчүлөр сиздерге ак жол. Окуучулар сиздер ар дайым 5 алып, грамоталарды алып, көп ийгиликтерге жетишиңерге мен ийгилик каалайм. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Саламатсыздарбы, ардактуу ага эжекелер, 20 жылдык жолугушууга келген кадырлуу коноктор, биздин келечек муундары, окуучулар. Баарыбыздын көптөн бери күткөн, сагынып күткөн акыркы коңгуроо салтанаты менен куттуктаймын. Убакыт учкан куш деген сымал, азыркы ошол биздин мектепте менен кош айтышып кеткен окуучулар мына бүгүн 20 жылдык жолугушууда жүз көрүшүп турабыз. Мындан 20 жыл мурун биз окуучу болсок, мына бүгүн ар бир кесиптин ээси бактылуу ата эне болуп турган чагыбыз. Мындай даражага жеткизген биздин ардактуу биздин ага эжекелерибизге таазим этебиз. Көгүм кирип, каш карайып баратат, бирде биркөө, бирде сулуу таң атат. Минут эмес секунд сайын зымырап, 20 жылдык күндөр өтүп баратат. Мен да ушул сөзүмдү сүйлөп жатып, баса белгилеп кетүүчү Муса Адышев атындагы мектебинде 1998-99 окуу жылында окуучулар арасында өзүн башкаруу, мындайча айтканда президенттик башкаруу деген түзүм уюшулган. Ошол биздин алгачкы президентибиз Б класстын окуучусу Темирова Ибадат Океновнан. Алдыга чыгып койсоңуз. Ушул күнгө чейин мен жаңылышпасам Муса Адышев мектебинде ушул окуучулар арасында президенттик башкаруу уланып келүүдө. Биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөр ушу жолугушууда Замир айтып кеткендей ар бир кесиптин ээси болуп отурабыз. Биздин ага эжекелерибизге терең ыраазычылык билдирмекмин. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжелер, сиздерди баарыңыздарды бүгүнкү майрамга куттуктайбыз.
ушул мектепте биз дагы 11 жыл окуп, жакшы тарбия алып, жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөбүз. Ошол мектепте ушу бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайм. 30 жылдыктар сиздерди да куттуктайбыз. 20 жылдыктар майрамыңар менен. Агайлар, эми эртең подаркаларыңызды тапшырабыз. Рахмат сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелерибиз. Бул күндө биз 20 жыл күткөнбүз. Ошол убакыт келип отурат азыр. Эки куплеттер жазганча келдим эле сиздерге арнап. Ошону айтып койгонго уруксат этиңиздер. Жылуу сөз, арзуу тилек айтылып, жүрөктөр кубанычка тең агылып, классташтар жолугуп ушул күнү 20 жылдык кечеде биз кубанып, Гүлбара жаңыл эжей мектепте талыкпастан, бердиңиз билимди чалыкпастан, эч качан оорубаңыздар бул өмүрдө, ар дайым жашай бериңиздер көңүлүбүздө. Рахмат. Саламатсыздарбы ага эжекелер? Жана ошондой эле саламатсыздарбы бүгүнкү окуучулар, Мусадышев мектебинин окуучулары жана бүтүрүүчүлөрү. Жана ошондой эле бүгүнкү 1998-99 жылы бүтүрүп кеткен 20 жылдыкка келген коноктор жана 30 жылга келген коноктор. Бүгүн Рамазан күнүндө отурабыз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Майрамдар өтө көп. Бирок ошолордон өзгөчө болуп, бүгүнкү биздин салтанаттуу майрам болуп эсептелет. Бүгүн Кыргызстандын бардык мектептеринде ушундай жакшынакай салтанаттуу майрам өтүп жатат. Ошолордун катарында Мусадышев мектебинде ушундай салтанаттуу акыркы коңгуроосу өтүп жатат. Биз окууну бүтүп кеткенден кийин арадан 20 жылдар өттү. 20 жылдын ичинде ар кимибиз ар тарапта жумуш жасап жүрдүк. Бирок ошол жерде жүргөндө ар кандай элдердин алай жеринде, алай элин жөнүндө сүйлөгөн, айткан көп сөздөрүн уктук. Биз ошондо ошол адамдарга сыймыктануу менен биз ошо алайдан болобуз деп мактанып жүрдүк. Чындыгында алай жери өтө кооз. Тоосу бийик, абасы таза, а эли болсо өтө жөнөкөй, мыймандоос келет. Алайдан көптөгөн баатырлар, инсандар чыккан. Эгерде биз мисалга ала турган болсок, өзүбүздүн эле атабыз Мусадышев Мырза Паязович өзүбүздүн мына Жылы Сууда Сары Ойдон төрөлгөн. Ошол киши кичинекейсинен кезин баштап жетим калса дагы билим алып, илим алып, Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн өтө жумуштарды жасап кеткен, көптөгөн жумуштарды жасаган. Ошол эле кезде ал директор, академик, профессор, депутат болгон. Бүгүнкү күндө мындай инсандар Кыргызстандын алай элинен көптөгөн адамдар чыккан. Бул гана бир гана мисал айтып жатабыз. Бирок ошол Мусадышев Мырза Паязовичтин ысмы бул жагы Отсадыр, Карагулжа, бул жагы алай райондорунун бардына ысмы берилген. Бирок ошол ысымды сактап, бүгүнкү күндө Мусадышевдин мектептин ысымын ушул күнгө жеткизген бул ага эжелер. Сиздерге таазим этебиз. Караңыздарчы, убакыт өтүп 20 жыл өттү. Биз да кичинекей бала болгонбуз. Биз да ушул мектептен билим алганбыз. Бирок ошол кезде азыр ойлоп көрсөк, ошол мезгилде кээ бир сабактарда менин жашоомо керек эмес, мага керек эмес, менин турмушума керек эмес деген ойлор болгон экен. Бирок жашоодо керек эмес болгон менен, бирок 20 жылдын ичинде биз түшүндүк. Биз түшүндүк бүгүндө келечекте үй бүлөбүздүн жана ошондой эле ар бир кесиптин ээси болгонго, деги эле жашоодо үлгүлүү адам болушуңа бул бирден бир мектептин таасири өтө чоң экенин түшүндүк. Бүгүнкү күндө мектепте эмнеге жакшы окуш керек? Эгерде бул жерде окуп жаткан 1-класстан баштап 11-класска чейин окуп жаткан окуучуларды сурай турган болсоңуздар, 20 жылда эмне тажрыйба айта аласыздар? Эмне жумуш жасадыңыздар? Биз эмне кылышыбыз керек дей турган болсоңуздар, ал эми бул мектепти жакшы окуш керек. Эмне себептен жакшы окуш керек? Себеби дегенде, эртең бүрсү күнү чоң кызматта иштегенге,
жана ошондой эле көптөгөн маселени чечкенге бүгүндөн баштап өзүбүздүн мээбизди машыктырып, ошо эртеңки келечекке биз мектептен башталат экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Билим ийне менен кудук казганга барабар дейт. Билим алыңыздар. Себеби дегенде бир убак келет, билимдүүлөр дүйнөнү башкарат. Эгерде билсеңиздер, билбесеңиздер, окуучулар сураңыздар ага эжекелерден. Сураган уят эмес, билбеген уят. Ошондуктан бүгүнкү күндө ага эжекелер болгон өздөрүнүн тажрыйбасын, болгон өзүнүн күчтөрүн сиздер эгер сурай турган болсоңуздар, бардыгын талыкпастан айтып берет. Ошол үчүн мугалим деген кесипти тандап алышкан булар. Ошон үчүн мугалимдерге биз таазим кылабыз. Эч качан окууну калтырбаңыздар. Ага эжекелер сиздер болсо, чыныгы патриотсуздар. Эмне себептен дегенде, мугалимдик кесипти бардык адам тандай бербейт. Бардык адам анткени ал жумуш өтө оор. Балдар менен иштеш, бул өзү эле түйшүк. Класста 30 окуучу болсо, 20 окуучу болобу, ар бири менен тил табышып иштөө, бул өзүнчө бир жоопкерчилик. Бирок сиздер ошонун баарын билип туруп, мен мугалим болом, элиме, журтума кызмат кылам дегенде, бул сиздер бирден бир жоопкерчилик алгансыздар. Түшүнөбүз, көптөгөн мугалимдер өзүнүн жашоосуна байланыштуу кээ бир мугалимдер иштешкен жок. Кээ бир адамдар айлык аз деп иштеген жок. Кээ бир окуучулар бирок ошолордун ата-энесин түшүнбөстүк туура эмес мамиле кылса дагы сиздер иштеп келе жатасыздар. Мектептин келечегин ойлоп, бирда гана эскерип турабыз биз окуп кеткен мектепти. Бирок сиздер ар дайым ушу мектептин атын чыгарып, атын алыска жеткизгенге бул мугалимдер сиздер болосуздар. Баарыңызга ыраазычылык билгизебиз. Менен куттуктайбыз. Кече эле ушул жерде 11-классты бүтүрүп кеткен элек. Биздин бүгүнкү күндө жашоодо алып аткан акчабыз, бүгүнкү күндө иштеп аткан, кылып аткан жумушубуз бардыгы бул бүгүнкү күндө качандыр бир биз мектептен алган билимибиз. Ошон үчүн баарыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайм. Дагы бир жолу мугалимдер, ага эжекелер таазим кылабыз. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мына мен ушу досумдун айтканына кошулам. Рахмат, жаман узак сүйлөттүңүз. Урматтуу 89-99 жылдар ушу мектепти бүтүрүп, 20 жылдык, 30 жылдык мааракесин майрамдаганы келген биздин ардактуу бүтүрүүчүлөр. Сиздерге мектеп жамаатынын атынан, ушул жерде 1200дөн ашык окуучунун атынан чоң рахмат айтабыз. Эми көпчүлүгүңөр жасап аткан жумушуңарды таштап, жолдун узактыгына карабай, ушу мектеп издеп келип отурасыңар. Ушу ага эжелердин атынан сиздерге чоң рахмат. Бардыгыңыздарга биз деле колубуздан келсе ушундай чоң белектерди бергибиз келет. Биздин эң чоң белегибиз ушу ага эжелердин жүрөгүнөн берген ыраазычылыгы. Андан сырткары айрым бир бүтүрүүчүлөргө грамота 20 жылдык, 30 жылдык бүтүрүүчүлөр дагы бир жолу бардыгыңыздарга рахмат айтып, кайра мектебиңерге кайрылып келип, ушунча жардам бергениңер үчүн ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу Тайлакова Алайда Акылбаевна, жаш мундардын терең билим, татыктуу тарбия алышына жана мектептин материалдык техникалык базасынын чыңалышына өз салымыңызды кошкондугуңуз үчүн сизге мектеп гимназиянын эмгек жамааты терең ыраазычылык билдирет. Мектептин атынан кел Алайда. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Атылаева Кенже 20 жылдыктардан жаш мундарга терең билим, татыктуу тарбия берген ишине, мектептин материалдык техникалык базасынын чыңдалышына салымыңыз үчүн Кашкариев Алтынбек сыйланат. Мадышев Эрнис сыйланат. Кел, Эрнис. Кана ойду? Аз. Мадышев Эрнис. Алтынбек. Кел, Алтынбек. Кел.
Эрнис, Мадыш, Эрнис, gel. Қол чабып қойса біраз ғана келіңіздер. Эргешев Замир, Замир gel. Tamam. Самиев Азим, Азим gel. Самиев Азим, мырза. Доорбеков Жыргал, gel. Жыргал. Доорбеков Жыргал. Исмаилов Космос. Исмаилов Космос. Шерматова Назира. Шерматова Назира эжекебиз. Баткасымова Гүлнур эжекебиз. Гүлнур эжекебиз. Бардыңарга дагы бир жолу чоң ыраазычылык. Силерди көрүп мына 1-11 класстар чоң тарбия алып атышат. Биз дагы ушул 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдыктарда келеткенбиз, ушундай жардам береткенбиз деп тарбия алып кетип атышат. Бул чоң тарбиялык нерсе. Ошондуктан бардыңарга ыраазычылык билдирем. Дайыма келгиле, Куда кааласа 40 жылдыкка келгиле, 50 жылдыкка келгиле, адыштын 40 жылдыгы боло элек, 50 жылдыкка келгиле, 60 жылдыкка келгиле, 70 жылдыкка келгиле, 80 жылдыкка келгиле. Бар болгула. Чоң рахмат. Бу деген кайрылып бир кезекте келерсиңер, кармашып уулуң менен, кызың менен деген жагымдуу ырсаттары менен сиздердин алдыңыздарга куттуктоо сөз үчүн 11 класстын бүтүрүүчүлөрүн чакырып алалы. Агайлар, эжелер жана окуучулар. Окуучулар жана коноктор, сиздердин бүгүнкү 25 май акыркы коңгуроо күнүңүздөр менен куттуктайбыз 11 класстын атынан. 20 жыл, 30 жылдыкка келген коноктор кош келиңиздер. Келгениңиздерге чоң рахмат. 2008 жылы 1 сентябрь күнү биз да ушул мектептин ак боссоосун аттаганбыз. Мына ушинтип бүгүн мектебибиз менен коштошуп жатабыз. Биз окуткан агайларга, эжелерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле класс жетекчибиз Чапаева Дамиредеге терең ыраазычылык билдиребиз. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Куттуктоо үчүн сөз кезеги 11 Б классынын окуучуларында. Последний звонок. Никто тебя больше не позовет на урок. Да, подошел Классташ кыздар балдардын жүрөктө сактап күлүшүн коштошуу бии менен алдыңыздарда 11 А класстын. Am I in or am I? Can Уважаемые дамы и господа, просим вас собраться поближе к сцене.
Еще сегодня вечер был at the party. Now watch me nay-nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay-nay. Why me do it? Now watch me whip. Болып өткен бұл күндер өтсө дағы ұзақ мезгіл жарышы. Алдыңыздарда қоштошу бейіменен 11-ші Б класының оқушылары. Mate, abusada. Shoes. Pop up a clip and I lose. Wait, speed it up. Look at the diamonds, they eat it up. Every two bitches, I beat it up. Мен 11-ші Б классының қыздары. Что у тебя за спиною? Последний звонок, простые слезы. Взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнующе.
простые слезы учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни год и ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир откроют все. Мына бүгүн силер балалыктын эңсөө жана келечекке кадам таштоонун алдында турасыңар. Турмуштун татаал жолуна таштаган кадамыңар байсалдуу болсун. Алыста балалыктын жаңырыгы, алдыда улуу турмуш жаңылыгы, учурган окуучуну уясынан ушул үн эң акыркы. Алдыңыздарда 1-11 класстын алдыңкы уулу Нурмухаммед, ар кандай таймаштардын мектептин коомдук иштеринин активдүү катышуучусу, 11 Б классынын окуучусу Салижанова Айжамал, үлгүлүү окуучу, райондук, областтык деңгээлдеги олимпиадалардын алдыңкы мыкты аракетчил окуучу. Мына бүгүн эң акыркы коңгуроо, курбуларды кыялбаган тунжуроо, балалыктын күлкү багы алыстан бийиктикке сапар тартып жолулоо. Биздин катышуучулары урматтуу 20 жылдык 10 жылдык юбилейин белгилөөгө келген биздин бүтүрүүчүлөр, урматтуу биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, мына бүгүн сиздерге арналган акыркы коңгуроо салтанаттуу линейкасын жабык деп жарыялайм. Azgın. Бардық 20 жылдық, 30 жылдықтарды қанаңыздарға сақ өтіге чақырауыз. Ақтай бара қалғанмын, ақ қайық жасағанмын, оқушылық өмірім деп жазғанмын. Аққан суға салғанмын,